Кыргызча сүйлөгөн роботтун автору. Робот өндүрүү боюнча компания негиздеген инженер Акоша. Долбоорлорум үчүн 2 миллион сомго жакын каражат жумшадым. Акоша Асанбаев Тажикстандын Жергетал районуна караштуу Айчык Алма айылында төрөлгөн этникалык кыргыз. 9-классты бүткөндөн кийин үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келип, Сокулук айылындагы номер 3-мектепти аяктаган. Орто мектептен соң Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде жогорку билим алып, магистратураны да ошол эле окуу жайдан аяктаган. Тармагына кызыгуусу күч болгондуктан робототехника, программалоо, жасалма интеллект, электротехника, интернет технологиялары жана 3D моделдөө боюнча өз алдынча терең билим алган. Бүгүнкү күндө Акоша Шумхар Technology аттуу компанияны негиздеп, техникага кызыккан жаштарды окутуу жана робот өндүрүү боюнча иш жүргүзүп келет. Анын айтымында бул борбор Азияда робот чыгарууга багытталган алгачкы компания. Учурда ал Чүй облустук драма театры үчүн робот актерду түзүп, тейлөө тармагына арналган ресепшн жана сатуучу роботторду иштеп чыгуу үстүндө иштеп жатат. Мындан сырткары Кыргызстандагы кореялык ыктыярчылардын лабораториясында да сабак берет. Асанбаев кыргыз тилинде сүйлөгөн Билимбот аттуу билим берүүчү роботту иштеп чыгып, аны окуучуларга робототехника жана жасалма интеллект тууралуу маалымат берүү үчүн колдонууда. Жакынкы күндөрү анын дагы бир роботу Японияда өтө турган эл аралык көргөзмөгө Кыргызстандын атынан катышары күтүлүүдө. 6-7 жылдан бери робот техникасы менен алектенип келе жаткан Акоша бул багытка 2 миллион сомго жакын жеке каражатын жумшаган. Ал жаштарды билимге умтулууга, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө үндөп келет. Сиздин оюңузча робототехниканы өнүктүрүү үчүн кандай шарттар керек? Комментарийге оюңузду жазыңыз.